Кийинен өзүңдү таанышып кетсең. Мен Каныбеков Белек Курманбекович 2006 жылы туған жылым 21 июль. Өзүң кайерден кулун болосуң? Өзүм Кыргызстан Республикасы Жалал Абад облусунун Кожан шаарынан Курманташ районунан. Жакшы. Ошо 22 март карга салуу окуяда ошо Проксиде болгон күндү бир кичине кыскача маалымат бере кетсең. 22 март 2024 жыл мен ишке келдим. Бар жок нормально болуп иштеп аттык жакшы эле. Анан кийин 7 саат 8ге жакын мен автоматтын звуктарын уктум, выстрелы. Мындай айтканда. Анан кийин мен биринчи жолгон чоңдокмун. Анан кийин через 1-2 секундтан кийин мен өчүн баштадым. Бар жок обстоятельстваны. Не болгон, кандай движение болгон. Мен адамдарга кичине жакшы айткандай аракет кылдым, бирок адамдар мени уккан жок. Мен адамдарга кыйкырышка туура келди. Мен адамдарга кыйкырдым, адамдар анан кийин сложный фото кетишти. Гардеробто 1,5 миңден 2,5 миңге чейин адам бар болчу. Бар жок сложный фото узатып, калган адамдарга дагы совет берип, бар жогун узатып, сложный фотого, анан кийин акырында өзүм чыктым. Айтсам, Белек, ислам менен чогуу иштегенсиң да. Ал күнү ислам менен чогуу болгонсуңарбы? Гардеробто? Ислам менен чогуу иштеп, чогуу болгонбуз. Ислам менен 5-6 жыл таанышпыз. Ислам менен отношениямда доска кайра жакшы. Ал күнү дагы сенден башка дагы кыргыз балдар, дагы орус балдар ушу гардеробто канча бала иштеген негизи? Примерно. Гардеробто 50ге жакын адам иштеген, студенческий организациядан 250 миңге жакын адам иштеген. Подростоктор бар жок. Студенттер, окуучулар. Значит, ошо концерт залда 5 миң 6 миң адам батат го. Значит, ошончо элге ошо 200-250 адам чакырып ошол жерде кызмат кылат экенсиңер да, гардеробто. Гардеробто бар жок сөз кызмат кылабыз. Ошондой эле айткандай, Крокстейт холл залда 6200 адам батат, ошол бар курткаларын алып, ошо вешалкага илебиз. Сен кандай акыбалда больницага түшүп калдың? Ошол боюнча маалыматың барбы өзүңдүн? Мен ушундай предположением бар. Мен бар адамдарды служебный фото узатып, анан кийин барып акырына чыкканда өзүмдө возможно мен угарный газды чыттап, ошол жерге азыр отравление жатам. Эсиң ооп калып калгансың, анан кийин Эсим ооп калган мен өзүм түшүнбөй калдым, болгон стресс маалда өзүм үйгө жакшыны бардым. Жакшыны барып, анан кийин 1-2 күнөн кийин дагы келдим. больницага түшүп калдың, Азыр Красногорский городская больница инфекционный отдел экенсиң, Понятно. Азыр пока качан чыгарыңды айтып айтабы? Пока айтылет, бирок азыр состоянием жакшы эле, аракет кылып жатыр. Белегиним, биз сен менен бардык кыргыз эли сыймыктанат. Москва шаарындагы кыргыз диаспорасы бардыгы, аксакалдарыбыз, элчилик, өкүлчүлүк бардыгы салам жолдошту. Башыңан ак калпак түшпөй дайым аман бол. Сенин чоң айткан ата-энеңе рахмат. Биз сендей ушундай баатыр бүт тууганыбыз бар экенин биз сыймыктанабыз. Азыр аман эсен больницадан чыксаң дагы көрүшөбүз, Элиңе, журтуңа салам жолдоп коесуңбу? Ассаламу алейкум кыргыз элиме, особенно айткым келген тайтам мен тайнеме, энемен чоңойтуңа Кыргызстанда бар жок жүрүшөт, бар жок эжелерим, акелерим бар жок Кыргызстанда. Ассаламу алейкум. Бар бол.